Мына эже айта кетсеңиз, сиз Ала Тоо айымдары экологиялык фондунун, кайрымдуулук фондунун жетекчисиз да. Бирок ошого карабастан сиздин сүрөтүңүздү коюп, Курсан Асановдун аялына кылмыш козголду деп көптөгөн маалымат каражаттарында чыгып атат. Ошону тастыктай кетсеңиз, сизбичи башка? Ооба, мен ошол массалык маалымат каражаттарына таң калам. Себеби дегенде билип-билбестен бул маалыматты таратуу өзү туура эмес. Мисалы үчүн Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык кыймылын жана ошондой эле кайрымдуулук фондунун төрайымы болуп жүргөнүмдү 11 жыл ичинде баары тааныйт. Кыргыз эли эле эмес, дүйнө эли тааныйт. Себеби дегенде биз дүйнө эли менен кызматташтыкта, аялдар жаатында кызматташтыкта иштеп, ошо биздин кыргыз элибизге жакшылык болсун деп президенттерди колдоп, мамлекетибизди, эли журтубузду колдоп келатабыз. Социалдык тармак боюнча, экономикалык, маданият, билим берүү тармагы боюнча. Бирок жанагы мен сүрөтүмдү коюп алып туруп, анан Асановдун экинчи жубайына кылмыш иши козголгондугун сүрөтүн койбой, анан менин сүрөтүмдү койгон бул өзү туура эмес. Мен Асанов менен жашабай калганыма көп жыл болгон. Анан ал аялдын күнөөсү канчалык бар экендигин, канчалык жок экендигин аны сот гана аныктай алат. Азыркы күнү кылмыш иши козголду десе, мына азыркы учурда ден соолугунан ажырап оор акыбалда, аял заты алсыз болот. Эркектерди урматтуу мырзаларга айтат элем, дайым эле айтып келем. Эркектер өздөрү менен өздөрү сүйлөшүш керек. Саясий куугунтукту аялдарга жеткизген бул туура эмес. Ошондуктан ошол эле учурда мени каралоо жаатында менин сүрөтүмдү коюп алып, журналисттер пайдалангандыгы бул туура эмес. Өздөрүнүн жанагы аброюн кетиришип аткандыгын белгиси, жана ошондой эле мага жасаган жалган жалаларды бул кыргыз элине жаман көрсөтөм деген бул туура эмес. Мага азыр региондордон чалып атат. Ала Тоо айымдары ушунчалык чоң иштерди жасап келсек муктарына, эмне себептен сиздин сүрөтүңүздү коюп алып, башка фамилия аты коюп алып, анан Асановдун экинчи жубайы дейбизби, ошол сүрөтүңүздү пайдаланып сизди жаманатты кылып атышат депчи. Ошондуктан ал журналисттердин баарын сотко кайрылып, сотко бериш керек. Беребиз дейм, Кудай буйруса. Себеби дегенде сотко чейин жеткизишпесе, анда ошол сүрөтүбүздү пайдаланган журналисттер тез аранын ичинде менден кечирим сураш керек. Себеби дегенде бул кылмыш деп аталат. Мына Жыпаргүл эже айта кетсеңиз, мына Курсан Асанов жакында эле камалды, ошол боюнча сиздин пикириңиз? Курсан Асановдун камалоосу боюнча бул туура эмес. Себеби дегенде 5-октябрда өзүңөр билгендей кыргыз эли, кыргыз журтчулугу, ошондой эле баарына каршы кыймыл өтпөй калган партиялардын баары ошол шайлоонун таза эмес өткөндүгүнө байланыштуу чыгып, ошол бийликтин жооп бербегендигине байланыштуу төңкөрүш болуп кетти десем болот да. Себеби дегенде ошол күнү 5-октябрда элдин талабы эмне болчу? Таза шайлоо өтпөгөндүгүн шайлоону жокко чыгарып бергиле деп айтпады беле. Ошондуктан өкмөттөн же бийлик бутагынан бирөө чыгып, же болбосо президенттик аппараттан бирөө чыгып айтканда, урматтуу же Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайлаева чыгып айтканда, бул шайлоо жокко чыгарды десе, төңкөрүш болбойт болчу. Эми болушунча болду. Ал күнгө кайрылгандын эч кажети жок. Бирок Курсан Асанов эмнегедир ошол күнү эл өзү суранып, ошол коомдук тартипти сактап бериңиз деп, мына Субаналиев өзү ГКНБнын убактылуу жетекчиси болуп турган учурда Асановду да чакырып, ошол шаардын, кыргыз элибиздин, мамлекетибиздин жана ошондой эле бизнесмендердин, келген коноктордун шаардын коопсуздугу, кыргыз элинин коопсуздугу үчүн иштеп бергендиги үчүн бул азыркы күнү саясий куугунтук деп эсептейбиз. Ошондой эле эсептеймин. Жана ошондой эле азыркы күнү Курсан Асановго туура эмес жалган жалаларды жаап атканы бул чындыкка жатпайт. Сиз эми негизи кандай талаптарды айтасыз? Эмне талапты айтмак элем? Эгерде 5-октябрда чындап эле Курсан Асанов баскынчы болсо, анда баары баскынчы болуп атпайбы? Азыркы келгендин баардыгы отурган, биз айтпадыкпы, бир канча жигиттерди, туурабы? Сыймык Жапикеевди айтып атабыз, Максат Мамыткановду айтып атабыз. Мына өздөрү деле анда баары 5-октябрдын учурунда баары чыккандар, түрмөдөн чыккандар, мисалы үчүн СИЗОдо саясий куугунтукта жаткандардын баары чыккан болсо, анда баары камалыш керек экен да. Равшан Жээнбеков камалыш керек экен, анан көптөгөндөр камалыш керек да, туурабы? Чындап айтканда. Демек бул Курсан Асанов ак жердин каралоо бул туура эмес.
Ошондуктан Курсан Асановго боштондук бериш керек. Мындай кыргыз үчүн, элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн иштей турган балдарга кара пиарларды жүргүзүп, жалган жала кылып, үй бүлөсүнө чейин асылып, үй бүлөсүнө чейин куугунтуктаган бул туура эмес. Ошондуктан анын боштондук берүүсүн каалайт элем. Экинчи суроо, мына бүгүн өкмөт мүчөсүн депутаттардын алдына алып чыкты да, анан ошол боюнча сиздин оюңузду айта кетсеңиз. Азыркы күнү өкмөттүн курамы мына элдерди карабайсыздарбы? Facebook баракчасында жана ошондой эле көп мына блогерлер дейбизби, журналисттер дейбизби, карапайым эл, фейктер дейбизби, кандайдыр бир фанаттар дейбизби, бир канча топко бөлүнүп, элдер ар бири өзүнүн ой пикирин айтып атат. Ошол эле жерде бирөө айтат Новиков өзүнүн ордунда калсын деп, Мелис Мырзакматов болсун дейт, жана бир канча кишилерди сунуштап атат. Мына бүгүнкү күнү өкмөткө Марипов Улукбек сунушталып атат, азыр каралып жатса керек. Ошондуктан ушул жерде дагы өкмөттүн курамы кандай түзүлөт, кимдер келет? Себеби дегенде эл мурдагы иштегендеринен баары тажаганда 5 октябрда кайрыла турган болсок, ал жерде жогорку кеңештин эле шайлоосу эмес. Мурдагы таза шайлоо болбогондон дагы 120 депутат эскилиги жетип, элдин кыжыры келип, элдердин баары ушу жаштар чыкпады беле. Мына үмүттөн үмүт акталбады. 1000ге жакын балдар аябай чоң ден соолуктарына жабырланды. Ошондуктан алардын үмүтү жаңы бийлик келсе, жаңыча жашоо болот, жаңы кадамдар болот деп айтып үмүттөнүп келишет да, азыр делечи. Ошондуктан мен ойлойм, эскилерден тажаган эл азыркы күнү да кандай болот, бул курамы кандай бекитилет, ага эл күбө өзү болот. Анан эгерде дагы туура эместери шайланып, анан жегендер кайрадан келип, коррупцияга малынгандар кайра келсе, анда элдин дагы анан мындан аркы ишеними жоголуп баштайт. Ошондуктан элдин ишенимине кириши үчүн таза келдик деп атпайбы, таза келген бийлик таза иштеш керек деп ойлойм. Эми үчүнчү сурообуз ушу, мына жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун мындан кийинки кадамдары, келечектеги иштери кандай болот сиздин оюңуз? Эми биз азыркы күнү ушул жаңы келген президенттин биринчиден куттуктайбыз. Мына жакында инаугурация болду. Алдыга койгон кадамдарын өзү программасында көрсөттү. Жакшы иштейт деген үмүттөбүз. Бирок жанагы мен ойлойм, мен эмес эл деле ошону туура айтат болуш керек. Чүү дегенде эле эрге туура эмес отуруп алдыбы деп ой кетет. Себеби дегенде саясий куугунтук башталып калбады. Биринчи эле мына Асановдон баштап камап баштады. Анан эгерде чүү дегенде туура эмес отурду деп мен эгерде адаша турган болсом, анда эл өзү тараза. Себеби дегенде биз саясий айтпады беле, президенттик шайлоо бүткөндөн кийин мен эч кимди саясий куугунтук жасабайм. Себеби дегенде мен өзүм саясий куугунтукту көрдүм. Ошондуктан мен элге таза иштейм деди. Таза пейилим менен иштейм деди. А бирок Facebook баракчасында мурдага караганда Садыр Жапаровдун рейтинги аябай төмөндөп баратканын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Рейтинги өтө жогору деп айта албайм. Себеби дегенде элдер бир канча топко бөлүнүп кетти. Жана саясий куугунтук жасагандардын жанагы колдоочулары бир тарап, жана ошондой эле фейктер жана фанаттар бир тарап, жана ошондой эле элдин ортосундагы бир өздөрүнүн көз карашын караган инсандар бир тарап. Ошондой эле журналисттер дагы бир канча топко бөлүнүп кетпеди, көрүп атасызбы? Себеби дегенде каралоо тарабынан караганда мурдагы кылынбаган иштерди кылды деп жалган жалааларды жапкан бир тарап, анан бир кезекте мактаганы бир тарап болупчу. Ошондуктан айтар элем, биз азыркы күнү үмүтүбүз акталып кетет дегенден оолакпыз. Мезгил учуру көрсөтөттүр. Ошол эле учурда мына Жылыскан Айтебаевна Экинчи партиясынын мүчөсү, мурдагы экс-депутат болгон эже деле айтпадыбы, эгерде Жылдыз Жолдошова, эгерде мурдагы бийликтин катачылыктарын кайталай турган болсо, мурдагы бийликте отургандарды кайра алып келе турган болсо, элдин ишеними жок болуп калышы мүмкүн депчи. Ошондуктан биз ойлойбуз, бул жерде элдин ишенимине ээ болуш үчүн анда карапайым элдин ичинен мыкты улан кыздарды алып келиш керек. Себеби дегенде биз эмне себептен ошол карапайым элдин ичинде мыкты улан кыздар жок,
тажрыйбалуу, билимдүү, башка өлкөдө эмес биздин өзүбүздүн мамлекетибизди сүйүп, патриоттук сезим менен иштеген тажрыйбалуу, билимдүү жаштарыбыз, орто муунубуз бар да, улуу муунубуз. Эми азыркы күнү улуу муунду айтканга болбойт, эми 60 чейинкилер мисалы үчүн иштегенге татыктуу да. Азыркы күнү ушундай тажрыйбалуу инсандарыбыз бар. Иштеп келген, эң жөнөкөй айыл өкмөттөн эле алсак, айыл өкмөттө да мыкты иштеген, шаарга айландырган жигит улаган кыздарыбыз бар, туурабы? Андан кийин областтарда, райондордон алып келсек деле, мисалы үчүн жакшы жетекчилер же болбосо коомдук ишмерлер, өзүнүн билим тажрыйбасы бар, ошол жолунда жүргөн, мекеним, элим, жерим деген экономисттер, юристтер, жакшы инсандар бар. Ошондуктан ушул жерде кадровый саясаттан адашпаш керек деп ойлойм. Анан эгер адаша турган болсо, биз мурдагы эле кейпибизге кийип калган болобуз. Анда билбейм да келечек кандай болот. Ошондуктан үмүтүбүз чоң, үмүт кыла беребиз дагы эле. Себеби дегенде бир жеке кызыкчылык үчүн эмес, элдин кызыкчылыгын жогору коюш керек. Жеке өзүнүн душмандарын жек көрүү менен жок кылбай, айтат эмеспи, сен эң жаман көрсөң дагы душманың менен да дос бол депчи. Душманың да дос болуп, ошоң менен ошол оор кырдаалдардан бирге чогуу өт депчи. Бул жерде кандай айтаар элем? Мен мисалы үчүн Асанов менен Садыр Жапаровдун душмандыгы деле жок, эчтемкеси деле жок бул жерде. Бул жерде мурунку кеткен бийликтин ушул күнгө чейин отургандыгы, Сооронбай Жээнбековдун ушул кезекке чейин отуруп алып буйрук берип аткандыгы деп эсептейм. Ошондой эле Асылбек Жээнбековдун жогорку кеңеште отуруп алып, ошол буйруктарды берип отурган кезектери деп ойлойм. Себеби дегенде бул жерде өзүңөр билгендей, Кой Таш окуясы боюнча дагы Кашкар Жуншалиев мына качып кетти, элге ок атты. Ошондой эле Опунбаев да мына качып кетти 5-октябрда. Ошол кезекте буйрукту ким берди? Элге ок аткыла деп. Вот ошол маселе боюнча 5-октябрда биз териштиришибиз керек. Ким буйрук берди? Элге өзүнүн элине ок атсын деп. Азыркы күнү ошол жооп бере турган адамдар жок болуп атат. 5-октябрдан эгерде карай турган болсок, анда көп адамдардын үстүнөн кылмыш иши козголуп, көп адамдар камалышы керек. Чындап келгенде бийликти баскынчылык жол менен ким басып алды деген суроо болсо, анда бул Асановго эле тийиштүү эмес, анда баарына тийиштүү.